Саламатсыздарбы. Мен Unison Group мекемесинин энергия үнөмдөө боюнча адиси Жаныбек Кулумбетов. Бүгүн биз силерге жылуулук насосу жөнүндө айтып бергибиз келип атат. Биздин еңсебиздин территориясында жайгаштырылып бизди жылуулук менен жана муздак аба менен жайдын мезгили, кыш мезгилинде жылуулук менен камсыздалган жылуулук насосу жөнүндө айтып бергибиз келип атат. Жылуулук насосу сырткы блоктон турат. Бул блок абанын температурасын алып, 1 киловатт электр энергияны пайдалануу менен 3-4 киловаттка чейин жылуулук анан муздак аба менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар жабдуу. Ошондуктан энергия үнөмдүү жабдуулардын катарына кирет. Бул сырткы блоктон турат. Азыр биз силерге көрсөтүп турган блогу. Ал эми азыр силерге биз ички блок, жылытуучу насостун ички блогу жөнүндө айтып беребиз. Бул болсо негизги башкаруучу блогу. Бул жерден бизге керектүү температураны биз алсак болот. Кыштын күнү жылуу температураны, жайдын күнү муздак температураны. Ичинде болгон суюктук сырттан алынган температураны алгандан кийин бул блоктун жардамы менен 55 градуска чейин кыштын күнү ысытып берет. Анын жардамы менен биз фан-койл системасы аркылуу имараттын ичине керектүү температураны задавать этип алып турсак болот. Биздин толкунда болсоңор, ушул сыяктуу жабдуулардын түрлөрү жөнүндө дагы айтып беребиз. Рахмат.